Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Баткендин көчөлөрүнө белгисиз жазууларды жазган жарандар кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык Баткен шаарынын көчөлөрүндө 17 сентябрдан 18 сентябрга караган түнү белгисиз жазуулар пайда болгон. Милиция кызматкерлери тарабынан бүгүн 18 сентябрь күнү эртең менен Ош шаарынын 3 тургуну аныкталып кармалды. Алар 25, 26 жана 25 жаштагы жарандар экендиги аныкталып, алардын экөөсү мурда сот жообуна тартылгандыгы белгилүү болду. Бул жарандар синтетикалык наркоз аттын соц тармактар аркылуу жарыялап, сатып, кардар табуу аракетинде көчөлөргө жазууларды жазышкан. Бул факты Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Аксайда чек арада курман болгондордун ысымдары өздөрү жашаган көчөлөргө ыйгарылды. Бул тууралуу райондук бийликтен кабарлашты. Маалыматка караганда, кечээ 17 сентябрда Аксай жана Капчыгай айылдарынын 2021-2022 жылдагы окуяларда каза болгон 6 тургундун ысымдары өздөрү өскөн көчөгө ыйгарылды. Курман болгондордун ысымдарын ыйгарууга арналган иш-чара алгач Куран окуу менен башталды. Иш-чарага район акими Учкунбек Жоробаев, аны менен бирге баш болгон тийиштүү жетекчилер, айыл тургундары, аксакалдар, ошондой эле каза болгондордун жакындары катышты. Белгилей кетсек, аталган айылда куралдуу кагылышууда 6 жаран курман болгон. Алардын бири аскер кызматкери. Милиция Кадамжайда балдар катышкан кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн сынак уюштурду. Кадамжайда милиция кызматкерлери мектеп окуучуларына кылмыштуулуктун алдын алуу максатында кароо сынактарды уюштурууда. Бул тууралуу Кадамжай райондук администрациясынан билдиришти. Ага ылайык кароо сынак Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айыл аймагынын маданият үйүндө өттү. Сынакка окуучулардын колун үрчүлүк буюмдары коюлган. Кароо сынактын жыйынтыктоочу баскычы октябрь айында өтөт. Бул иш-чарага Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын райондук билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөр, Кыргыз Кыштак айыл аймагынын башчысы жана Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жана милиция кызматкерлери катышты деп белгиленет маалыматта. Бүгүн биз Кыргыз Кыштак айыл аймагы жана Совет айыл аймагындагы билим берүү мекемелеринин ортосундагы болгон конкурска келип күбө болуп атабыз. Бул конкурстун максаты өзүңүзгө белгилүү болгондой, азыркы мезгилдин эң актуалдуу маселелеринин бири ушул кылмыштуулуктун, суицидтин, уурулуктун, ар кандай негатив көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында уюштурулуп атат. Күнүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.